уставка ылайык партиянын лидерин шайлап алышыбыз керек. Жогоруда түшкөн сунуштарга ылайык альтернатива сунушталса берсеңиздер болот, бирок азыр учурда альтернативасыз Абдрахманов Сагынбек Үмөталиевичтин кандидатурасы турат. Эгер сиздер дагы талкуу десеңиздер, мен добушка коем. Абдрахмановдун кандидатурасы боюнча талкууну токтотолу дегендер добуш берип койсоңуздар. Рахмат. Каршы, калыс жок. Демек, сиздердин назарыңыздарга мен Абдрахманов Сагынбек Үмөталиевичтин кандидатурасын коем. КСДП партиясынын партия башчылыгына лидерлигине добуш берип койсоңуздар. Абдрахмановдун кандидатурасы көрсөтүлсүн дегендер. Рахмат. Каршы, калыс жок. Урматтуу Сагынбек Үмөталиевич, сизди КСДП партиясынын башына лидерликке сиздин талапкерлигиңиз бир добуштан кабыл алынды. Рахмат. Урматтуу делегаттар, добуш бергениңиздерге рахмат. Урматтуу Сагынбек Үмөталиевич, сизди ушул съезге келип отурган, жерлерден келип отурган делегаттардын, коноктордун атынан чын жүрөгүндөн куттуктайбыз. Сиздин мойнуңузга абдан чоң жоопкерчилик. Ушул катаал мезгилде саясий өлкөнүн ичиндеги ири бурулуштар болуп атканда, саясий кризис убагында, партиянын ичиндеги кризис убагында сизге абдан чоң жоопкерчилик жүктөлүп атат. Ошол учурда ушул делегаттардын сизди кубаттаганын биз көрүп турабыз, күбө болдук. Мындан ары колдон буттан алып сиздин ишиңизге алдыга жылышына биз ар тараптуу көмөк көрсөтөбүз деп ишенем. Сиздин өзүңүздүн программаңыз менен элдин алдына сүйлөп коюшуңузду сурайм. Сиздерге штаттап мыйзамдык жолуна коюп атканыңыздарга рахмат. Биздин бүгүн залда юристтер дагы жана нотариустар да отурат, катышып атышат. Мына эми мен өзүм 4 бөлүктөн турган тезисимдин мына сунуш болду. 3-чү жана 4-чүсүн окусаңыз, айтып койсоңуздар. 3-чү бөлүгүм бул эмне кылуу керек? Биз өнүгүш үчүн, таза жолго чыгыш үчүн эмне кылуу керек? Бул тезистер, только тезистер. Жаңыланган партия, бул чыныгы ички партиянын демократиясы. Бизге партиянын ичинде демократиялык процедураларды ишке ашыруу механизмдери, мыктылардын мыктысын тандоого праймериз механизмдерин киргизүү абдан керек. Бизге ар дайым иштеп турган шайлоо жана аткаруу бийлик органдарында партиялык жана профессионалдык ишмердүүлүктөрдүн профессионалдарын даярдоо үчүн регионалдык партиялык мектептер керек. Регионалдык партиялык мектептер керек. Бизге КСДПнын жогорку мектеби керек. КСДПнын жогорку мектеби керек. Ал жакта экономика, укук, политология, психология, маданият, политтехнология жана башка областтардагы штаттык жана жогорку профессионалдуу адистер иштешет. Мына мурда коммунистический партиянын убагында высшая школа, партийная школа деген бар болчу. Урматтуу делегаттар, бүгүн биз кылып аткан бул Кыргызстандын жаңы тарыхында биринчи жолу болуп атат. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеште отурган фракциянын бир дагы регионалдык партиялык мектеби жок. Жогорку партиялык мектеби жок. Мына силер бүгүн колдойсуңар ушун үчүн. Биз иштеп чыгалык. Биз кадрларды, орундарды меритократия принциби боюнча карьердик лифт
мүмкүнчүлүгү менен жөндөмү менен жана жалпы ишке кошкон салымы боюнча тараза ротациялоо механизмин жасайбыз. Силер менен жасайбыз. Партиялык взностор милдеттүү, регулярдуу жана тунук болот. Күчтүү жана эффектүү партия башка ак ниет адамдардын каражаттары менен күн көрүүсү мүмкүн эмес экендигин жакшы билебиз. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, жетектөөчү социал-демократиялык партия милдеттүү партиялык взнос системасы бар жерде гана өтө күчтүү болот. Партиянын сайтында КДПнын партиялык лидерлеринин же депутаттарын гана эмес, бардык мүчөлөрдүн профилдери көрүнүп туруу мүмкүнчүлүгүн окуп чыгуу керек. Биздин сайтта, урматтуу делегаттар, ар бир жерде жөнөкөй карапайым депутаттар, делегаттар, партия мүчөлөрү биздин сайтта илинип турушу керек. А бүгүн болсо жогорку кеңештин депутаттары гана илинип турганы бул аябай өкүнүчтүү. Ар бир партиячы өзүн жалпы республикалык тизмеден андан сырткары партиянын башка мүчөлөрүн көрүп турууга толук укукка ээ. Заманбап технология регионалдык деңгээлде да, республикалык деңгээлде да партиянын мүчөлөрү менен сүйлөшүүнүн камсыз кылууга өбөлгө өткөзөт. Партиянын ички суроолору боюнча онлайн добуш берүү үчүн платформасын түзүүгө бардык деңгээлдердин депутаттыгына тандалган партиянын мүчөлөрү көтөргөн маанилүү темалардын кошуу менен аларга бөтөнчө көңүл бурууга керек болот. Максаттар жана маселелер. Мына биздин максат жана маселелер. 19 жылдын 1-июлүнүн чейин партиялык уюмдардын иштерин системага келтирип, 19 жылдын 1-июлуна чейин партиялык уюмдардын иштерин системага келтирип, партиянын мүчөлөрүнүн тизмелерин тартипке келтирип, аларга партиялык взностун партия иштей албастыгын жана жашабастыгын төлөмдөрдү төлөөнүн маанилүүлүгүн жеткизүү керек. Жакынкы максат бул кезектеги КСДПнын съездиндеги кабыл алынган бардык юридикалык пландагы чечимдерди акыркы жана кайрылышсыз бекитүү эсептелинет. Мөөнөт 2019 жылдын 1-сентябрына чейин. Бизди артка, мурунку саясий эс жоготууга тарткандар менен мүмкүн болгон сот териштирүү иштерин эсепке алуу менен 19 жылдын 1-июлуна чейин регионалдык партиялык мектептерди каттоо жана ишти баштоо боюнча бардык документтерди камдоо керек. 19 жылдын 1-сентябрына тарта КСДП жогорку партиялык мектептеринде кадрларды даярдоо жана кайра даярдоону баштоо керек. Бардык деңгээлдердин депутаттыгына талапкердин тизмесин кирүү үчүн регионалдык партиялык мектеп жана жогорку партиялык мектеп толук күндүзгү курсун өтүү керек. КСДП бул саясий ишмердүүлүккө, жакшы даярдыкка көргөн жана билимдүү адамдардын партиясы. Билимсиз жана машыгуусуз бизге төмөнкү максаттарга жана маселелерге жетүү кыйынчылыгы турат. 2020 жылга карата партиянын саны 100 миңге мүчөгөн эмес болуш керек. Регионалдык партиялык мектеп жана жогорку партиялык мектеп жылдык бүтүнчүлөрү 10 миң мүчөгөн эмес болуш керек. 20 жылдагы шайлоонун жыйынтыгы боюнча жогорку кеңеште 50 кем эмес мандат алышыбыз керек, туугандар, партиядаштар. 20 жылы 22 жылдын башында кеңештин ар бир регионалдык деңгээлде 3-төн 1 депутаттык мандаттарын бекем көзөмөлү. 23 жылдагы президенттик шайлоодо КСДПдан кандидаттын жеңиши болуш керек.
Çoğumuz güçpüz, bирок güç чындыксыз мүмкүн эмес. Чындык жана калыстык бири-биринен бөлүнмөс. КСДП азыр жаңылануу жана кайра түзүлүү жолунда. Алдыда чоң иш бар. Ишенимдүүлүк жана сыйылмак, партия ичиндеги демократия жана татыктуулардан чыгаруу бул биздин жолубуз. Бул жаңыланган КСДП. Рахмат.